Цветович, наша выставка, достижение связи, РДР. Азыр билесиздер, телевидение региондордо жок, бардык жакта Акметтегидей 200 канал. Азыр биздин Мега ТВ аркылуу бардык жерден интернет аркылуу телевидениени көрсөтсөк болот да. Приложение разработка кылганбыз. Азыр безопасный городко внедряться этип, безопасный городко машинаны привязка болот. Биргиш автоматически нарушение кылгандан кийин СМС менен уведомление келет. Балансынан эле акчаны төлөй берсе болот да. Бул инфоком менен привязка болуп, бүт бары бүттү. Уже в работе. Автоматически выдать полностью уже кагаз колдонбой калдык. Идея проекта очень простая. Вот когда все покупают сим-карты, сейчас не происходит онлайн-регистрация. А мы хотим сделать регистрацию через мобильное приложение. Мы уже сделали пилотный проект, уже зарегистрировали 40 тысяч так абонентов. Что это может дать нам? Мы откажемся от бумажных устаревших процедур по цифровизации. Мы внесем необходимые изменения в НПА, потому что работаем с госкомитетом. Уже работаете, да? Да, мы сделали пилотный проект, а сейчас нужно сделать под это изменения в НПА, чтобы это все было легально. Здесь вы увидите смарт-кассу, то есть используя QR-код, это продукция Кыргызстана, наш партнер Экомейт, то есть можно оплатить через смарт-кассу. Можно, да? Да, вот, то есть это по сути, пока это у нас пилот внутри офиса, мы реализовали для наших сотрудников. В будущем мы планируем разворачивать это в партнерстве с большими, магазинами. Продаем услуги связи в регионах для наших же операторов связи, но также активно продвигаем услуги, экспортные услуги наши. Видео на кошулган, видеоны көрсөтүп болот. Бул ар бир бригада бул ушундай телефондор аркылуу ушундай боюнда болот. Бул бирөө водительдики, бирөө врачтыкы. Ал уже рация менен сүйлөшпөстөн телефон аркылуу алмашып турат маалыматтар менен. Урматтуу биринчи телекоммуникациялык форумдун катчылары 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Биз башка мамлекеттердин артта калбай, заманбап коомду куруп, глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табышыбыз керек. Санариптештирүү боюнча өлкөбүздү биздин региондогу алдыңкы орунга алып чыгуу максаттарын койдук. Эң татаал көп түшүктүү убакытты талап кылган мына ушул көйгөй азыркы мезгилде. Мындай тарыхый мүмкүнчүлүк бизге бир келет. Бул максатка жетпесек, санарип дүйнөсү биз үчүн жабык бойдон калат. Жакынкы келечекте Кыргызстандын санарип экономикасын өктүрүү төмөнкү 3 приоритеттүү багытта жүргүзүлөт. Биринчи, бизнес процесстерди өндүрүш байланыштарын санариптик трансформациялоо, финанс жана банк секторуна инновацияларды киргизүү, компетенттүү адистер менен камсыз кылуу, атамекендик компаниялардын натыйжалуулугун арттыруу, атааңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн көтөрүү. Экономиканын артыкчылыктуу тармактарында санариптик инфраструктураны жана санариптик платформаларды өнүктүрүү.